мешаем. Мы на своей территории проводим флешмоб. Он заключается в том, что мы сейчас выстроимся вокруг Дома профсоюзов. И это будет условно, что мы защищаем право людей на свободу объединения. Потому что Дом профсоюзов – это храм труда, храм свободы, трудовых отношений. Поэтому мы сегодня проводим всего лишь акцию такую. И здесь ограниченное количество людей, практически работники аппаратов профсоюза, рядовые члены профсоюза. Мы ограничили сегодня количество участников, мы просили не выходить сегодня, потому что если большая масса, это, естественно, может стать неуправляемым. Да? Поэтому наша цель не какие-то там митинги, шествия и так далее. Наша цель привлечь внимание депутатов, общественности и, самое главное, в том числе и президента, потому что в любом случае, хоть не написано в Конституции, но он считается главой государства и гарантом Конституции. Поэтому мы обращаемся к президенту, чтобы он не допустил принятия такого закона, принял меры, а в случае принятия его депутатами, то воспользовался правом наложения вето. Спасибо. Бүгүнкү жогорку кеңеште мыйзам долбоору каралып чыгып атат, кесиптик бирликтер жөнүндө. Бул мыйзам долбоору бир топ ушул түшүнүксүз нормаларды өзүндө камтып атат. Ошол себептен биз бүгүнкү ушу жолугушуу, алдын ала жолугушуу өткөзүп атабыз. Ушул жолугушууда биз ушул элдердин профсоюздардын көйгөйлөрүн угуп, биргеликте маселелерди чечейин деген оюбуз бар. Бул мыйзам долбоорунда бир топ маселелер бүгүнкү күнү бизге түшүнүксүз. Алардын ичинде студенттердин укугу, студенттердин биригүү болгон укугу жок болду, профсоюздарга биригүү болгон. Ошонун ичинде биздин ардагер ветеран ата-энелерибиздин ушул профсоюзга биригүү болгон укугу тебеленип атат. Себеп дегенде жалаң гана жумушта иштөөчүлөр гана бүгүнкү күнү профсоюзга мүчө болгонго укугун камтылды. Андан тышкары бул мыйзам ушул баарыбызга бир эле федерация профсоюзга таңылай турган бир мыйзам болот. Биздин каалообуз барбы, каалообуз жокпу, ошо федерацияга эле жалгыз гана федерацияга мүчө болууга деген мыйзам болот. Андан тышкары бир гана жалгыз социалдык өнөктөш катары ушу федерацияны өкмөт көрсөтүп атат. Калган профсоюздар социалдык өнөктөштүк укугунан дагы куру калып атат. Ушундай бир топ мыйзамдар табылып атат. Андан тышкары эл аралык нормаларга конституциянын беренелерине туура эмес болуп эми депутаттардын ички дүйнөсүн билбейм, сатырлардын, бирок алар реформа деген атка жамынып, бүгүнкү күнү ушул биздин профсоюздорду талкалоога алып турган мыйзамды кабыл алып берейин деп чыкты. Реформа албетте керек профсоюздорго. Реформа баарына керек. Бирок ошол эле учурда бүгүнкү күнү реформа профсоюзга мындай нерсени таңдалган көрүнөт туура эмес деп эсептейм. Иримдик эркиндиги үчүн! Три ряда вот прямо от колонны до колонны. А дальше? Иди, ты красавец. Нет, вот так должны стоять. Стоять должны. Вот так стоять. Вот так, да. Пусть кто идет правительство, оттуда видите.